Жыныстык тарбия берүү жөнүндө айткыбыз келип турат. Анткени биз балдарыбызга илгертеден деле, азыр деле, кийин деле ушул маселе боюнча сөз козгобойбуз дагы, балдарыбыз ушул маселеде туура эмес жакка кетип калат. Эмненин арам жана эмненин адал экендигин ислам шариятындагы адеп, ахлак ушул нерселерге кандай мамиле кылууну үйрөтөт дегенди билишибиз керек. Албетте балага үйрөтүү үчүн баланын жашын эсептеп, бала 7 жаш менен 10 жаш болгон учурда жаман жакшын ажыратып билип калган уруксат суроо адептен үйрөтүшүбүз керек. Ата эне турган үйгө кириш керекпи, жокпу, кандай кылыш керек. Ошондой эле карагандын адептерин үйрөтүшүбүз керек. Калаңач бойдон карай берсе болобу, жокпу же туурабы, туура эмеспи. Андан кийин бала 10-14 жаш убагында жанагыдай өзүнүн жыныстык козголуп кетүүлөрүн сактаганга аракет кылганды үйрөтүшүбүз керек. Анткени ага эч кандай тарбия берилбесе, жылаңач сүрөттөрдү, жылаңач фильмдерди, кинолорду көрүп отуруп, кыз дагы бала дагы өздөрүнүн жашынан эртерээк бойго жетип калып туруп, ошону менен бойго бүтүп, төрөп калып, же балалуу болуп калып, анан ошону менен жаман жолго түшүп кеткендер көп. 14-16 жашындагылар булар жыныстык мамиле кандай болуш керек, жубайлык мамиле кандай болуш керек деген маселенин бар үйрөтүшүбүз керек. Ал эми 16 жаштан баштап бул жигиттик курак, жанагыдай бир жаш селкилик курак учур келген учурда колунан келсе үйлөп, эгер үйлөнүү колунан келбесе анда арам ишке кантип түшпөөнүн жолун сөзсүз түрдө үйрөтүп